Сүткө мамлекеттик баа орнотуу сүт продукцияларынын кымбатташына себеп болот. Март айында парламент сүттүн баасы литрине 40 сомдон кем болбосун деп токтом кабыл алган. Бүгүн Россиядан, Беларусиядан арзан продукция кирип атат. Анткени мына баарыңар билесиңер, Россия менен Беларусия санкцияда, алардын продукциясы башка жака кетпей атат. Мына Кыргызстанга кирип атат. Бизге конкуренция өтө чоң болуп атат. Рыноктук экономика шартында мыйзам же токтом аркылуу баа орнотууга мүмкүнбү? Мамлекеттик жөнгө салуунун кесепеттери кандай болот? Авторитардык режимдерде бааны мамлекеттик жөнгө салуу бул алды менен саясий оюн жана ал өкмөттүн каалоосун көрсөтмөсүн рынокко таңылоо менен жүргүзүлөт. 2023 жылы Кыргызстанда сүт продукцияларынын экспорту 45%га кыскарган. Бул Россия кыргыз сүт продукцияларын сатып алууга тыюу салганы менен байланыштуу. Возможно, ал нерсе керек болот. Бирок керек дегенге бир нерсе далилдениш керек да. Бул регулирование 40 сом, ушунча, то есть 40 сом точно болуш керек. Далилдери мынакей биринчи, экинчиси, үчүнчүсү. Капитал командасы алдында ушул темаларга сереп салат, биз менен болуңуз. Өткөн аптада суу ресурстары, ал чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигин чийки сүттү кайра иштетүүчү заводдордун өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрүп, тараптар чийки сүттү сатып алуу баасын жыл сайын тактоо маселесин талкуулашты. Буга чейин жогорку кеңеш сүттүн баасын литрине 40 сомдон кем болбосун деп токтом кабыл алган. Кайра иштетүүчүлөр бул баа белгиленсе, майлуулугу 2,5% болгон пастерленген сүттүн 1 литрин баасы орто эсеп менен 20-30%га, жууган майдын 1 килограммы дээрлик 10-20%га кымбаттаарын айтышты. Ошондой эле башка сүт азыктарынын баасы дагы көтөрүлөт. Мындан тышкары литрине 40 сомдон бааны белгилөө бир катар сүт ишканаларынын токтоп калышына жана сүт сатуучулардын ичмердүүлүгүнүн кыскарышына алып келет. Бул өз кезегинде өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугуна, бодомалдын санынын азайышына, жумуш орундарынын жана жергиликтүү сүт азыктарын өндүрүшүнүн кыскарышына себеп болуп, базарды импорттук продукция каптап кетүү коркунучу бар. Бүгүн Россиядан, Беларусиядан арзан продукция кирип атат. Анткени мына баарыңар билесиңер, Россия менен Беларусия санкцияда, алардын продукциясы башка жака кетпей атат. Мына Кыргызстанга кирип атат. Бизге конкуренция өтө чоң болуп атат. Анткени эмнеден аякта сүттүн баасы арзан болот бүгүнкү күндө. Аякта заводко келген сүттүн баасы 30 сом болуп атат биздин баа менен да. Мына ушу 100 километр биздин жаныбызда турган Тараз шаары, Казакстан Республикасынын заводко келген баа 30-32 сом. Элден 25-26тан алып атат бүгүнкү күндөчү. Алар деле кыйналып атат. Бул Россиянын санкциясынын кесепети. Рыноктук экономика шартында мыйзам же токтом аркылуу баа орнотууга мүмкүнбү? Деги эле мамлекеттик жөнгө салуу деген эмне жана ал кантип ишке ашат? Кесиптешим Назгүл Мурат чечмелеп берет. Бааларды мамлекеттик жөнгө салуу бул товар жана кызмат көрсөтүүлөрдүн баасына өкмөттүн таасир этүү механизми. Бул алды менен инфляцияны көзөмөлдөөгө багытталган маанилүү механизм. Бирок бааны жөнгө салууга болгон мамиле саясий системага жараша болот. Алды менен либералдык экономикаларда бул кандай иштерин карап көрөлү. Либералдык экономикаларда бааларды жөнгө салуу үчүн ар кандай стимул механизмдери болушу мүмкүн. Өкмөт айрым тармактарга же компанияларга салык жеңилдиктерин бере алат. Же финансылык жардам, башкача айтканда, мамлекеттик бюджеттен субсидиялар каралышы мүмкүн. Бирок субсидиялар рыноктук дисбаланска алып келип, бааны бурамалоо аркылуу атаандаштыкты начарлатышы мүмкүн. Ошондой эле стимулдаштыруу саясаты. Мисалы, бажы жана салык ставкаларын төмөндөтүү аркылуу инновацияларды жана жаңы технологияларды өнүктүрүүгө дем берүү. Ал эми минималдуу баа чегин сакташ үчүн өкмөт адатта дотация механизмин колдонот. Айталы, Айыл чарба министрлиги же болбосо кайсыл бир орган тигил же бул продукттун минималдуу баа чегин аныктаган болсо, ал эми анын баасы рынокто түшүп кетсе, анда анын айырмасын өкмөт төлөп берет. Мисалы, сүттүн литри 40 сом деп белгиленсе, ал эми базардагы нак баасы 37 сом болуп жатса, анда ортодогу 3 сом айырманы фермерге өкмөт дотация кылат. Башкача айтканда, демократиялык коомдордо, либералдык экономикаларда мамлекеттин экономикага кийлигишүүсү минималдуу. Бааларды болсо рыноктун мыйзамдары тескейт. Ал эми авторитардык режимдерде бааны мамлекеттик жөнгө салуу бул алды менен саясий оюн жана ал өкмөттүн каалоосун көрсөтмөсүн рынокко таңылоо менен жүргүзүлөт. Адатта өкмөттүн баа чечимдери реалдуу рыноктук шарттарына жана жарандардын кызыкчылыгына дал келбейт. Анын себеби көбүнчө саясий болушу мүмкүн. Бул керектөөчүлөрдүн каалоолорунун бурамаланышына, өндүрүштүн басаңдашына себеп болуп, инновацияларга жана атаандаштыкка тоскоолдуктарды жаратышы мүмкүн. Акыр аягы бул өлкө экономикасынын өнүгүүсүнө тоскоол болуп, калктын жашоосун начарлатат.
Бааларды мамлекеттик жөнгө салуу аркылуу өкмөттүн экономикага ашык баш киргизүүсү жарандардын жашоосуна терс таасирин тийгизген акыркы мисалдардын бири Венесуэла. Венесуэлада көп жылдар бою өкмөт инфляция менен күрөшөм деп бир топ товар жана кызматтарга мамлекеттик баа орнотуп келген. Бирок мындай чаралар товарлардын тартыштыгына, рынокто атаандаштыктын жоголушуна, көмүскө экономиканын гүлдөшүнө жана инфляциянын өсүшүнө алып келди. Товарлардын тартыштыгынан жарандардын жашоо шарты кескин начарлаган. Дагы бир мисал бул Советтер Союзу. Дефицит, кезекке туруу, блат, башкача айтканда ортого тааныш салып товар сатып алуу, импорттук товар деген түшүнүктөр Совет доорунда жашап калган улуу муунга жакшы тааныш. Бааны борбордоштурулган мамлекеттик жөнгө салуу жана пландуу экономиканын кесепетинен рынок механизмдери толук кыйрап, өндүрүштүн эффективдүүлүгү жоголуп, советтик экономика инновациялардан артта калган. Ишкерчилик эркиндиктин чектелиши жана атаандаштыкка туруштук бере албаган жасалма баа саясаты экономикалык өнүгүүгө тоскоол болуп, товарлардын тартыштыгына, өндүрүлгөн продукциялардын сапатынын начарлыгына себеп болгон. 80-жылдары дүкөндөрдө ал турсун негизги керектөөдөгү тамак аш калбай калган. Эч болбосо нан алуу үчүн керелден кечке кезекке турган күндөр улуу муундун дагы деле эсинде болсо керек. Бул мисалдар мамлекеттин экономикага артык баш кийлигишүүсү жарандардын жашоосун начарлатып, ишкерчиликти өлтүрүп, экономиканы гүлдөтмөк турсун кыйратаарын анык көрсөтүп турат. 2022 жылы кыргызстандык өндүрүүчүлөр дээрлик 42 миллион долларлык сүт продукцияны экспорттогон. Анын жарымынан көбү Казакстанга экспорттолсо, экспорттун көлөмү боюнча экинчи орунда Россия. Бирок 2023 жылы Россия Кыргызстандын сүт азыктарына тыюу салган. Ошону менен 2023 жылдын январь-октябрь айларында Кыргызстан сүт азыктарын экспорттоо 45%га кыскарып, 10 ай ичиндеги экспорттун көлөмү 26 миллион сом болгон. Эми албетте баалардын көтөрүлүшү бул алды менен фермерлер үчүн жакшы болот да. Эми чындыгында байгыл чийки продукция арзан сатылганы деле өтө жакшы нерсе эмес. Бирок керек болсо дүйнөдө өнүккөн экономикаларда деле, ошол эле Германияны айтсак деле, айыл чарбасы, мал чарбачылыгы бул дотацияланган тармак болуп эсептелет. Мындай айтканда, өкмөт фермерлердин баягы продукциясы арзан болуп атат деген проблеманы кайра иштечүлүүчүлөрдүн мойнуна илип койбойт, аны болсо ошол дотация механизми аркылуу мамлекеттик бюджет несебинен чечет да. Ошо 2 жылдын, то есть даже 1 жылдын ичинде 2 бизнес сапар кылдык. АКШ мамлекетине, штаттарына. Анан ал жакта сүт секторунун негизи эле система иштеши бул Кыргызстандан өтө айырмаланып турат да. Мисалы үчүн аларда деле бар сүттүн баазы деп, фермер өз дыйкан чыгат да, сүттүн баазы тура эмес депчи, определенный центтер ойноп коет экен. Бирок ал кезде мамлекет жардам берет субсидия менен. Эми чын айтканда, то есть сиз айткандай эле ал жакта кайра иштетүүчүгө барып сен мынча сом кыл деп айтпайт. Бир гана фермер дыйканын өзүнө акча беришет. То есть дыйкан барып өзүнүн заявкасын таштап, мынакей мен бул жакта жемдерим ушунча сом болуп атат. Ушул жем үчүн мага жарым жылга монча акча керек деп, и ошол жерден дотациясын алып кетет да. Россияны деле карасак, алар тоже субсидия, дотация беришет сүт секторунун өзүнүн дыйкандарына. Бирок айтылгандай эле тоже дыйкандардын өздөрүнө беришет да, чтобы жемдерин немесин, расходторун ошо дотация аркылуу покрывать этпетсин деп. Дагы бир маселе, баягы чийки заттын баасы кымбаттагандан кийин, демек акыркы продукт кымбаттайт деген сөз. Сиз мынакей Россияны мисал кылып өттүрүңүз, өкмөт дотация кылат деп. Эми бул Казакстан, Россия бул сырьеолук экономикалар, алар баягы нефть газдан түшкөн акчасынын эсебинен айыл чарбасын дотациялап турушат. Буга чейин эле биздин өндүрүүчүлөр такай айтып келген, биз мисалы үчүн бир эле сүт продукциялары эмес, башкасы жагынан деле казак, орус өндүрүүчүлөр менен атаандаш албайбыз, себеби алардын баягы ошол дотациянын эсебинен өндүрүштүк чыгымдары азыраак болуп, бизге караганда баалары төмөнүрөөк болуп калат деп. Азыр деле байкап атабыз. Мисалы үчүн биздин рынокту орус продукциялары басып кетти, чын айтканда. Ошол эле маалда мисалы соңку жылдары Россия биздин сүт продукцияларын өз рыногуна киргизбей койгон учурлар абдан көп болуп атпайбы? Мынакей азыр Россия 2 жолу 20 жылдын ичинде жапты да экспортты. Экспорт жабылганда эле сүт секторунда проблема болуп кетет постоянно. Кайсыл жака определенный экспортты биз уже Казакстанга бере баштайбыз. Эгер Казакстанда жабып койсо, биз анда эч жака чыга албай калабыз да. Бул менин оюмча отдельно бир чоң деген риск. Буну эске алыш керек. Ал нерсени да концепциянын ичине киргизиш керек.
ушу 2 жыл же 3 жылдын ичинде Кытайга, мисалы үчүн ошол эле Азербайжанга же Тажикстанга экспортты кылабыз депчи жаңы рыноктор ачыш керек. Бул сөзсүз деген нерсе да. Эгер азыр жаңы рынокко чыкпасак, мисалы үчүн Россия өзүн камсыздабайт, бирок алардын продукциясы биздикине караганда арзаныраак. Статистика боюнча Кыргызстандан өндүрүлгөн сүт продукциялардын эң эле көбү, дээрлик жарымы бул Казакстанга экспорттолот экен. Казакстан менен иштешүү деле бул оңой эмес болсо керек, себеби бул дагы авторитардык режим, ал жерде дагы көп чечимдер жогорудан директива түрүндө түшөт. Жана кандайдыр бир саясий шарттар, жагдайлар рыноктун шартына туура келбей, мисалы үчүн саясий негизде деле чечим кабыл алынып койгон жагдайлар болот да. Казакстан менен деле проблема болгон. Мына акыркы учурда бизде баягы суу маселе менен жарым жыл болду ошойт адашпасам. Суу маселе менен баягы көйгөй жаралганда биз Казакстанга чыгара албай калдык. Эми баягы кыска мөөнөттө эле, бирок бул бир өзүнчө сигналдар да. То что Казакстанда дагы ал нерсе болот. Политикалык, саясий аралашма менен экспорт жабылып калышы мүмкүн. Сиз жана сөздүн башында мына биз ушул тобокелдиктерди минималдаштыруу үчүн жаңы рыноктарды өзүбүзгө ачышыбыз керек деп айтып калдыңыз. Анан ошондой эле жок дегенде мына быйылкы жылы бир план коюп атабыз. Бери дегенде 1% болсо дагы сүт продукцияларын Америкага экспорттайлоо деген план болуп атат деп айтып калдыңыз. Бул эми канчалык реалдуу? Себеби Америка океандын ар жагында. Сүт продукциялары бул баягы бат бузулган продукт дегендей. Анан логистика жагы татаал, себеби бир гана аба жолу менен жетүүгө болот да. Ооба, бир гана аба жолу менен кетет. Ошол 1% деп айтып кеткен, аба жолу менен кетти. Бул стабилдүү уже 1 жылдын ичинде экспорт кылат. Бизде бир компания экспорт кылат да. Бирок эми негизинен тамак аш продукцияларынын экспорту жөнүндө айта турганда, негизинен бул жакынкы рыноктор каралат алды менен. Бул эми бир жагынан мөөнөтүнө байланыштуу, продукциялар эрте бузулат, экинчи жагынан жеткирүү жолдорунун жеңилдигине байланыштуу. Ошол жагынан биздин коңшу тегеректеги рыноктордун кайсынысы чоңураак, көбүрөөк потенциалы бар деп багыт алып атасыңар? Кошуна мамлекеттерден эң көп потенциалы бар Кытай деп ойлойм. Себеби сатып алуучулар ал жакта көп, ар кандай ассортиментте сүт продукциясын алышат. Бул мисалы үчүн куруттан баштап өзүбүздүн эле националдык мамлекеттик продукциябызды алсак, ошодон баштап мисалы үчүн майына чейин ала берет, сары май деп. Эми ал сатып алуу үчүн бирок биринчисинен табыш керек. Эми бул биринчи этапта. Тапкандан кийин экинчиси бизде лабораториясы жок. Ал лабораториядан сертификациясын өтүш керек экен. Сертификацияны өткөндөн кийин, мисалы үчүн ал Кытайга баштай беребиз уже экспорттычы. Эми лабораторияны кылып, сүттүн сапатын деңгээлине жеткиргенге чейин примерно 2-3 жыл өтөт дейбиз. Кытайга потенциал өтө чоң. Ал жака кызыкчылыгы дагы чоң. Мынакей акыркы жарым жылдан бери Кытай менен болгон экономикалык катнаштарыбыз көбөйүп кетип атат да. Биздин өзүбүздүн эле сүтчүлөрүбүз Кытайга барып, алар эмне жейт экен, сатып алуучулар бар бекен деп суроо кылып, атайын барып изилдеп келишет. Потенциал бар. Бирок объемубуз да азыраак болуп калат экен да. Ошол объемду эгер деңгээлге жеткирсек, экспорт кылганы потенциал действительно чоң да. Чындыгында Кыргызстан бир эле сүт продукциясынан эмес, башка деле продукциялар жагынан көлөм менен ала албайт да, себеби биз чакан өлкөбүз, чакан экономикабыз. Андыктан баягы нишалык продуктларга өтүш керек деген дагы пикир айтылат эмеспи? Бул жагынан алып караганда, ошол сүт азыктарына келсек, кайсыл продукциялар бул бир Кыргызстандын бренди, Кыргызстандын бир экспорттук жүзү боло алышы мүмкүн? Сыр менен эле ошо майга эле туура келип калат, ошо сары май дегендерге. Себеби дегенде ал продукттарыбыздын сакталыш мөөнөтү жарым жылга чейин, 1 жылга чейин жете берет. Эгер биз кисломолочка, сүт, айран менен киребиз десек, ал болбой калат, себеби алардын сакталыш мөөнөтү бир жума, 10 күн, 20 күн болушу мүмкүн. Кытай, мисалы үчүн Кытайда сатып алуучуларга ал нерсе кызыкпайт да. Дагы үчүнчү продуктубуз бар, бул мороженое деп сатсак болот. Азыркы учурга чейин айтып келишет. Биздин ошо Кыргыздын, по-моему, бир производители адашпасам, бул жакта иштеп, Кыргызстанда иштеп, Казакстанга
уже жумушун баштаган ал жакта производствосун, именно мороженныйларды ал жакта чыгарып бир КамАЗ кылып алып барганда ошол жерден магазинге киргизбей туруп эле талашып алып кетишти дейт да. Мына сиз сырдын экспорту жөнүндө айтып калдыңыз. Албетте бизде байгыл сыр өндүргөн бир топ ишканалар бар Кыргызстанда. Бирок технология маселеси кандай? Мисалы үчүн бизде баягы эле көбүн эсе стандарттуу өзүбүз көнүп калган сырларды өндүрөбүз, эгер эле ошол башка рынокторго чыгабыз десек, анда ошол рыноктордун суроо талабына жооп берген продукциялар болушу керек да. СШда болгон компаниялар менен сүйлөшүп атабыз. Бизге технологдорду үйрөтүп бергиле, ошо сырларды чыгарган. Не только биз өзүбүздүн көнүп калган сырлар эле эмес, обычный, мисалы үчүн твердый сыр деп, сыр как Гауда депчи. Мариеки Гауда деген компания бар. Ошол менен сүйлөшкөндө алар айтышат, биз силерди үйрөткөнгө даярбыз дейт компанияларды. Бирок бир маселеси бар дейт. Ал уже сырды чыгарып баштагандан кийин алардын бренди менен чыгарып баштайбыз да. Ал жерде деле мисалы үчүн мен көйгөй көрбөйм. Ким тура алса ошол нерсе менен иштеп кетишет да. Зато ал бренд менен мисалы үчүн бул баягы эле Европага чыкса болот, Кытайга чыкса, не только Кытайда эмес да, Европа, Россия деп. Зато бул бренд уже коюлган. Кыргызстанда бир жылдык сүт өндүрүү болжол менен 1 миллион 800 тоннаны түзөт. Кыргызстанда сүт багытында жалпысынан 85 ири жана чакан кайра иштетүүчү заводдор бар. 2003-жылы завод ачып баштаганбыз. Анда бир 10 тонналык кубаттуулугу күнүнө завод цех ачканбыз башында. Анан кийин аны узартып, чоң кеңейтип 2011-жылы бу Европанын стандартка ылайыкташтырып, анан жаңы завод ачып, өзүбүз курдук аны дагы. Багы нөлдөн баштап да, мындай айтканда. Мына азыр бүгүнкү күндө суткасына 50 тонна сүт иштете турган заводубуз бар. Талас районунда. Бизде сезонность деген бар да. Бул жайында сүт көбөйүп кетет, кышында азайып кетет. 3-төн 1 бөлүгү, мисалы кышында 10 тонна иштетсек, биз жайында 30 тоннага чейин иштетебиз. Баягы элдердин көбү эле жайкы туут кылышат, жайлоого чыгышат, баягы чөп арзан, ошого аракет кылышат да. Илгери биздин союз абагында крупнотоварный фермалар болчу. Анда 1000 баш, 2000 баш уйлар кармачыда. Азыр деген мелкотоварный деп коебуз. 1-2 уй, 5 уйга чейин эле. Көпчүлүк Кыргызстан боюнча бир 95%, 97% мелкотоварный. А биз мелкотоварный менен бүгүнкү күндө ошол эле Кытайга чыга албайбыз. Мына экспортубуз бар. Биз буга чейин Россияга экспорт кылып келдик, Казакстанга экспорт кылып келдик. Ошон үчүн биз крупнотоварный фермаларды түзүп атабыз. А элдики менен, мелкотоварный менен биздер чыга албайбыз. Анткени ал элдики, баягы ошол фермердики, мисалы сүт дагы өзү бөлүнөт да. Высший сорт деп бөлүнөт. Биринчи, экинчи, үчүнчү сорт деп бөлүнөт. Ошол фермердики, мисалы, ал биринчи сорт. Потому что ал ую саалат, электрический дойка менен саалат, адам колу тийбейт, муздаткычка келип түшөт, муздаткычтан сыр заводко келет. Берде ушул сүт элдер да көп билбейт да, ушул сүт баягы эң жогорку класстагы сүт деп эсептелинет да. А элдин сүтү баягы бир заготовитель бир 100 фермер болсо, ар бир үйгө кирип, тем более кол менен сайт, тазалык жок. Ушундай да ал уже экинчи, үчүнчү сортко келип калат. Баягы элдин баары эле чоң акчага кызыгышып, жанагы спред деп коет, аралашма. Бул аралашмаларды кошуп атат да, майларды, ар кандай технический майларды кошуп атат. Анан биз жакында эле Айыл чарба министрлигине чыгып, мындай суроо бердик аларга, ушундай этсе жакшы болот эле деп. Мисалы, Россия Федерациясында ошо натуральный полкаларды бөлүгүлө деп берип атабыз да. Полка тиги натуральный башка полкада турат, спред аралаштырган башка полкада туруш керек. Ушуну биздин элдерибиз аз билбей атат да. Мынакей бул таза экен, бул аралашма экен деп. Ушуга аракет кылып атабыз азыр бүгүнкү күндө. Бул Capital командасы даярдаган бизнес обзор болду. Ушул жана башка экономика, бизнес темаларына биз менен бирге көз салыңыз. Ишиңизге ийгилик.